урматтуу элдик медиа порталынын көрүүчүлөрү, мына биз бүгүн Долоон ашуусунда турабыз. Нарын областында бараткан өзүңүздөр көргөндөй Долоон ашуусу деңиз деңгээлинен 3030 метр бийиктикте жайгашкан. Мына шамал болуп, бүгүнкү күнү бул жакта суук. Миң укканга караганда бир көргөн дегендей, мына өзүбүз дагы Нарын областына иш сапар менен баратып, ушул 250 миң сомдук тактайчаны көрүп көрүүнү туура көрдүк. Мына сиздер менен чогуу өзүңүздөр көргөндөй Миң булак айыл аймагы деп жазылып турат. Темир менен жасаган экен, кесип аймагы деп. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз элдик медиа порталы дагы Нарынга баратып жөнгөтпөй муну бир көрүп, анан тактайлы деген үмүттү тартып атабыз. Бирок 250 миң сом деп сөз болуп аткан бул тактайча бир топ сумга калган социалдыктарда. Дагы бир айта кетчү жагдай, мына бул жактагы илинип турган Нарын району, бул тарабында Долоон, бул тарабында болсо Кочкор району деп турат. Эгерде ушунусу менен болсо кичине ишенсе болот. Ушул боюнча дагы мен да айтып коеюнчу. Мындай да тиги бул жерде стелласы жок эле, тиги Миң булак айыл өкмөтү жок эле дегенде жашаганбыз ал жерденчи. Качан коюлгандан кийин анан тиги мунусу мындай экен, тигиндей экен деп эле өзүбүздүн эле айылдын бир туугандарым чыкканда мен кичине неме болдум да, өзүм да нааразы болдум да. Ошол жерде тиги жер калп экенин билип туруп, мен эмне үчүн мен бирөөнү актанышым керек. Мисалы да, ошол Миң булак стелласын тиги ушуну 250 миңге бүтүрүп десе, эгерде мен айыл өкмөт болбосом, менин да жиним келбек. Бирок нар жагындагы Кочкор району менен Нарын району деген стелланы да караш керек да. Ошол жака курулган. Миң булак айыл өкмөтүн мен айыл өкмөт катары барып эле ушул биздин чек ара экен, Миң булак айыл өкмөтү жазып бересиздерби деп эле жаздырткам мен аны. Ошону мен 250 миңге эч кандай курулууга жерде потом мыйзам деген бар да, бизде келесо киши жок да. Өкмөт катары мен деле айтышым керек. Нар жакта Кочкор району, Нарын району деген стелла курулган. Бул спонсорлордун акчасына. Бүт тиги сметный стоимость бүт баары тең документтери турат. Бул биринчиси. Экинчиси бул жана башында айтып атпаймынбы, спонсорлор менен курулган. Аны жанагы Долоон өзү 330 метр бийиктикте турат. Аякта пурга болот. Ошончолугу неме кайра астына да кирген да. Эртең шамал болгондо кенеде куруп койгон эмени алып кетет.